Чолжа районунда сел бир үй бүлөнү агызып кетти. Селде Деу Матиз автоунаасы бараткан, ичинде 5 адам болгон. Аялы, күйөөсү, 2 уулу жана кызын агызып кеткен. Атасы 7 жашар кызын куткарып, калгандарын куткарууга келгенде өзү кошо агып кеткен. Учурда 3 адамдын сөөгү табылып, дагы бир бала изделүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык 30-июнда саат 20:30 чамасында Ош Разаков жолундагы 65-чакырымында Найман көпүрөсү урап түшүп, жол каттамы жабылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул аймакта селдин кесепеттерин тазалоо иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жабыркаган адамдар жок экендигин маалымдады. Мекеме Ош-Баткен жолу жабылгандыктан жүргүнчүлөрдү жолго чыкпай турууга чакырды. 28-июнда катуу селден кийин Ноокат районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Райондо сел 10го жакын кишинин өмүрүн алды. Кыргызстандын өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өлкөдө 2-июлга чейин нөшөрлөгөн жаан күтүлүп жаткандыгын, сел жүрүү коркунучу бар экендигин эскертип жатат. Batılıp beret Eng işenimdi bu ne bizdin dostubuz Dostum akça köp bolboy Cumuşsuz çöntök dolboy Toynuda çıgarıp al Çöntökü akça salıp al Akça koyun var ne oldu? Koyun var atma iken Ноокатта селден көз жумган казакстандык дагы 2 баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ыкчам штабына шилтеме берип жазды. Буга чейин казакстандык 2 өспүрүмдүн көз жумганы айтылган. Жакынкы убакта Казакстандын өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин борту менен 4 кишинин сөөгү мекенине жеткирилет. Сел алып кеткен балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолу каттамдар үчүн ачык. Бул тууралуу Ысыкөл облустук өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Буга чейин социалдык тармактарда балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолун сел алып кеткени боюнча тасма тараган. Анда нөшөрлөгөн жаандан улам кокту колоттон чогулган кыян суулары сайга топтолуп, балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 36-35 чакырымындагы убактылуу жолдун бетон шегекчелерин агызып, жолду жараксыз абалга алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусунун Ноокат районундагы селдин кесепеттерин жоюу иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Министрлер кабинетинин башчысы табигый кырсыктан келтирген зыяндын көлөмү менен таанышып, селден жабыркаган үйлөрдүн үстүнөн учуп өттү деп айтылат маалыматта. Жапаров ошондой эле каза болгондордун жакындарына президенттин жана министрлер кабинетинин атынан көңүл айтты. Андан ары министрлер кабинетинин башчысы ыкчам штабтын жыйынын өткөрүп, анда Ош облусунун жетекчилигине жана тиешелүү ведомстволорго өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча тапшырманы берди. Мамлекет өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин тез жана натыйжалуу жоюу үчүн бардык зарыл ресурстарды берет. Биз жабыркагандарга ар тараптуу колдоо көрсөтөбүз жана бузулган үйлөрдү калыбына келтирүүгө күч аракетибизди жумшайбыз, деди Жапаров. Кимдерге кандай жардам беребиз, ошо зыяндын суммаларын аныктап, тактап туруп, анан биздин өкмөткө киргизгиле. МЧС мурун атайын кагаздарын жиберип предписание кылган экен. Эң биринчи көпүрөдөн жана Кызыл Кыя көмүр мурун көмүр кашып жүргөн экен акционердик коом. Ал мостун баарын ошо көтөрүп, суунун баарын биринчи топтоо ошол жерге. Анан ошондон баштап анан селдин баары күч алып, анан ылдыйкы көпүрөгө келет. Мына ошол эки 3 чоң жерден тоскоолдук болгон, ошол жерге суунун баары топтолгон. Андан кийин анан селдин баары ылдый жакка агып, үйлөргө зыян келтирди. Жанагы кишилер кууш жерге капталып калганда аябай чоң массадагы суу келген да. Эми МЧС болсо жакшы эле иштеген экен, убагы менен жергиликтүү бийлик элдер дагы эми кесепеттин жоюунун үстүндө иштешибиз керек, урматтуу коллегалар. Силерге эмне жетишпейт, мага жеткизгиле. Мына Азамат Сактанбекович да келди, администрация менен тыкыз байланышта болгула. Азыр баарын кайра ордоруна келтирип, өзгөчө момундай ысыкта таза сууну жеткизгиле. МЧС биздин берген пожарный машинелерди
УОСтогу водовоздордун баарын тең колго алгыла дагы элдерге сууларды убагында жеткизип берип тургула, бака суунун баарын ордуна келтиргенге чейин. МЧС кетпесин бияка таза суунун головнойдун баарын тең ордуна коюп, кайра сууну туздаштырмайынча. Керек биз подрядный организацияларды чакыргыла, ошо суунун баарын ордуна коюп берсин. Кайсы жерден бизден жардам керек, айтыңыздар, биз акчалардын баарын бөлүп беребиз, техникадан жардам берели. Бирок тез арада ушунун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеңиздер.